Ушул Жалал Абад облусу боюнча сел кырсыктары канча сел кырсыгы катталды, анын чыгымдары кандай болду? Бизде сел кырсыгынан 3 сел кырсыгы катталган. Бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой Барпы, Атабеков жана Кара Даря, ошондой эле Аксы райондорунда өзгөчө кырдаалдар киргизилип, сел жаан чачын көп жааган кесепетинен өзүңүздөргө белгилүү болгондой Сузак районунда 3 айыл өкмөттө биринчи өзгөчө кырдаалдар катталган. Бул Барпы, Атабеков жана Сузак айыл өкмөттөрүндө жалпысынан 900дөн ашык турак жайды сел каптап, анын ичинен 465 турак үйдү кооптуу деп авариялык абалга келтирилип кеткен. Кудайга шүгүр, жагын адамдардын өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Материалдык чыгым болсо 146 миллиондон ашыкча чыгым келтирилген. Мындан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жана ошондой эле Жалал Абад облусунун ыйгарым өкүлү, райондун акими тарабынан ушул жабыркаган жарандарга көмөк көрсөтүү максатында ар бир ошол үйлөрү бузулган, авариялык абалга келген ошондой эле кошумча курулмаларга өзүнө жарашалуу акча каражаттар бөлүнүп берилип, бүгүнкү күндө жарандардын бардыгын ушул ыңгайлуу абалга келтирилген. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын техникалар тартылып, ушул сел суу түшкөн дарыяларды жана сайларды бүт тазалоо иштерин, бекемдөө иштерин толугу менен аткарылды.